Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Айсулуу Тыныбекова аялдар күрөшү боюнча федерациянын вице-президенти болду. Айсулуу Тыныбекова Кыргызстандын аялдар күрөшү боюнча федерациясынын вице-президенти болуп шайланды. Бул тууралуу аталган уюмдан билдиришти. 21 октябрда кезексиз шайлоо конференциясы болуп, ага федерациянын мүчөлөрү күрөш боюнча улуттук курама командасынын машыктыруучулары жана калыстар тобу катышкан. Конференциянын жыйынтыгы менен Тыныбекова вице-президенттикке шайланды. Тыныбекова өлкөдө кыз келиндер күрөшүнү өнүктүрүүгө көмөктөшүп, белгилүү убакыттан кийин спорттук карьерасын уланта турганын айткан. 2014 жылдан бери аталган федерациянын вице-президенти кызматын Динара Исаева аркалап келген. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Садыр Жапаров БРИКС саммитинин жыйынына катышуу үчүн Россияга барат. Президент Садыр Жапаров 23-24 октябрда Татарстанга иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Маалыматка ылайык, ал БРИКСтин 21 саммитинин мамлекет башчыларынын жыйынына катышат. Иш-чарада көп тараптуулукту чыңдоого, бирикменин жаңы мүчөлөрүн интеграциялоого жана глобалдык күн тартибине багытталган маанилүү чечимдер кабыл алынары белгиленди. Медербек Сатыев Жогорку соттун төрагалыгына сунушталды. Талапкер тууралуу. Соттор кеңеши Кыргызстандын Жогорку сотунун төрагалыгына Медербек Сатыевдин талапкерлигин сунуштады. Эске салсак, Жогорку соттун мурдагы төрагасы Замирбек Базарбеков октябрь айынын башында өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Соттор кеңеши анын талапкерлигин карап, бир добуштан жактырган. Конституцияга ылайык президент соттор кеңешинин сунушу менен төраганы 5 жылдык мөөнөткө дайындайт. Бирок бул үчүн Жогорку кеңештин макулдугу керек. Сатыев 1974 жыл 3 мартта туулган, Кыргыз улуттук университетинин юридикалык факультетин аяктаган. Маалым болгондой, ал Сокулук районунун сотунун судьясы болуп иштеген. 2013 жылы Бишкек шаардык сотунун судьясы болгон. Ошол кезде ал экинчи судья Курманкул Зулушев менен бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп айыпталган. Жогорку кеңештин депутаты Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди жана Талант Мамытовду актаган. Кийинчерээк эки судья тең кылмыш ишин кароодо Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексин одоно бузгандык үчүн кызматынан бошотулган. 2020 жылдын октябрында Кыргызстандын президенттин аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалган. Кийинчерээк сот департаментинин директору, ал эми ушул жылдын январынан тарта Жогорку соттун судьясы болгон. Жапаров көп векторлуу саясат Кыргызстандын принциби бойдон калат. Көп векторлуу тышкы саясат Кыргызстандын өзгөрүүсүз принциби бойдон калат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров тышкы иштер министринин 80 жылдык маракесинде билдирди. Анын айтымында, өлкө ынак коңшулук мамилелерди чыңдоо үчүн чек ара маселелерин чечүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Көп векторлуу тышкы саясат Кыргызстандын өзгөрүүсүз принциби бойдон калмакчы. Мындай шартта өлкөбүздүн тышкы саясий ишмердигинде борбордук орунду стратегиялуу өнөктөштөр Борбор Азиядагы жана Евразиядагы коңшу мамлекеттери ээлейт. Ынак коңшулук мамилелерди чыңдаш үчүн чек ара маселелерин чечүүгө өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Биз Азия, Европа жана Америка өлкөлөрү мусулман дүйнөсү менен мамилелерди өнүктүрөбүз. Ошондой эле Африка, Латын Америкасы жана Океания мамлекеттери менен дипломатиялык байланыштарды жана кызматташууну уланта беребиз деп айтылат өлкө башчысынын куттуктоосунда. Ошондой эле ал Кыргызстан буунун алкагында саясий диалогко жана кызматташууга өзгөчө көңүл буруп жатканын кошумчалаган. Чүй Кой-Ташта 4 киши мушташа кетип, бир адам бычакталып каза болду. Чүй облусунун Кой-Таш айылында 4 киши мушташып, бир адам каза болгонун ИИМден кабарлашты. Маалыматка ылайык, тополоң тууралуу 21 октябрь күнү саат 21:00 түшкөн. Маалыматка ылайык, тополоң тууралуу билдирүү 21 октябрь күнү саат 21:00 түшкөн. Окуя болгон жерге барган жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери болжол менен 40 жаштагы бычакталган жарандын сөөгүн табышкан. Кылмышка шектелип 34 жана 48 жаштагы жарандар маркумдун ошол күндөгү бөтөлкөлөштөрү кармалган. Алардын бири качып бара жаткан деп айтылат маалыматта. Учурда шектүүлөрдүн дагы бирөө изделип жатканы кошумчаланды.
Мамлекеттик муниципалдык мейманканага казино ачууга уруксат берүү сунушталды. Казино букмекерлерди мамлекеттик же муниципалдык менчиктеги мейманкана комплекстерине жайгаштырууга уруксат берүү сунушталууда. Экономика жана коммерция министрлиги Кыргыз Республикасынын оюн зоок иши жөнүндө мыйзамынын 13 беренесинин 3 бөлүгүн тагыраагы оюн зоок жайларды мамлекеттик же муниципалдык менчик болуп сыналган кыймылсыз мүлк объектилеринде, ошондой эле капиталында мамлекеттин же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын үлүшү бар ишканаларды, мекемелердин, уюмдардын кыймылсыз мүлк объектилеринде жайгашуу тыюу салынат деген норманы алып салууну сунуштаган. Аталган мыйзамдын 13 беренесинин 2 бөлүгүндө оюн зоок жайлары мейманканага комплекстеринде ресторандар менен биргеликте жайгашышы керектиги жазылган. Демек, кеп мамлекеттик муниципалдык же алардын үлүшү бар мейманканалар тууралуу болуп жатат. Мыйзам долбоорунун негиздемесинде максат туристтерди тартуу жана республикалык бюджетке кирешени көбөйтүү экени айтылган. Ошондой эле өлкөдө казино иштетүүгө 3, букмекердик кеңсеге 4 лицензия берилип, мындан 252 миллион сом түшкөнү белгиленген. Мындан тышкары 2023-жылы оюн зоок ишмердигинин субъектилери 118 миллион сом салык төлөшкөн. Ал эми 2024-жылдын 9 айында бул сумма 208 миллион сомго жеткен. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз. Азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө 45 миң доллар сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагы да бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үнү да чыкпайт. Мектепке барса балдар консультация сакоосу жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. 45 миң доллар керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныч, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар тактап мен өзүмдө болот. Сураныч, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. ИИМ Бишкекте акшдан баңгизат алдырып сатуу менен алектенген топ кармалды. Бишкекте акшдан почта аркылуу баңгизат алып сатуу менен алектенген топ кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Министрликтин маалыматы боюнча баңгизатка каршы кызмат маңгизат саткан топтун изине түшкөн. Аталган топ акшдан почта аркылуу баңгизат алдырып, аларды телеграм аркылуу сатып жүрүшкөн. Жакында эле алардагы бир жүк темир жол аркылуу жөнөтүлгөн. Муну милиция менен бажы кызматкерлери түндүк бажысында акшдан келген жүктөрдү текшерип жатып аныкташкан. Бул жүк 20 жаштагы К.Н. аттуу жаранга келген. Аны ага курьер жеткирип бермек. Тапшырып жатканда 20 жаштагы К.Н. колго түшүрүлгөн. Табылып алынган маңгизаттын баасы 9 миллион сомго жетет. Андан кийин милициянын үйүнө тинтүү жүргүзгөнү барып, банги топко кирген дагы 2 кишини кармаган. Алардын бири 25 жашта Л.Ю. жана экинчиси 21 жашта Т.Б. Аталган факт боюнча 282 берене банги каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатуу максатында мыйзамсыз даярдоо менен кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө иштери уланууда. Милиция Кадамжайда жеңил унаа жолго чуркап чыккан окуучуну сүзүп кетти. Баткендин Кадамжай районунда жеңил унаа мектеп окуучусун сүзүп кетти. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Окуя 22 октябрда Орозбеков айыл аймагында болгон. Милициянын маалыматы боюнча 23 жаштагы тургун Honda Fit унаасы менен Орозбеков көчөсүндө баратканда жолдун сол жагынан 9 жаштагы бала чуркап чыккан. Натыйжада унаа баланы сүзүп, ал ооруканага жеткирилген. Учурда аталган факт каттоого алынып, териштирүү иштери жүрүүдө. Мушташкан үчүн иштен алынган милиционер Бишкекте жаңы кызматка дайындалды. Мушташкан үчүн иштен алынган
Ош облустук милициясынын башчысынын мурдагы орун басары Алмаз Үсөнәлиев Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына жаңы кызматка дайындалды. Бул тууралуу Кактус медиа басмасы өздүк булактарга билдиргенин жазды. Алмаз Үсөнәлиев шаардык милициянын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалган. Бул маалыматты тактоо үчүн Бишкек шаардык милициясына кайрылганыбыз менен жооп ала алган жокпуз. Алар бул маалыматты растаганда четке да каккан жок. Эскерте кетсек, 2023-жылы ноябрда соц тармактарга Ош облустук милициясынын башчысынын орун басарларынын мушташы деген видео тараган. Кийинчерээк кийим аталган мушташка облустук милициянын 3 орун басары Алмаз Үсөнәлиев, Салморбек Шералиев жана Улан Асанбаев катышканын. Мушташ өз ара пикир келишпестиктен улам болгонун кабарлаган. Ал үчөө тең кызматтан алынган. Чолпон Атада 8,2 миллион сомго кичи футбол талаасы салынат. Чолпон Ата шаарында кичи футбол талаасы курулат. Аны сала турган компанияны аныктоо үчүн шаар мэриясы тендер жарыялады. Футбол талаасын курууга 8 миллион 212 миң сом каралган. Тендер боюнча арыздар 5 ноябрга чейин кабыл алынат. Жол жээгине чейин чыгып башаламан соода кылгандарга айып салынды. Жол жээгине чыгып башаламан соода кылгандарга 627 миң сом айып пул салынды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Башкармалыктын жол көзөмөлдөө бөлүмү 14-нөн 18 октябрга чейин рейд өткөрүп, жол жээгине чейин чыгып мөмөжемиш курулуш материалдарын, күйүүчү май жана суусундуктарды саткан жарандарга 209 протокол түзүп, 627 миң сом айып пул салынган. Бишкекте Кыргыз футбол биримдигинин улуттук футбол академиясы ачылды. Өлкө башчы Садыр Жапаров Кыргыз футбол биримдигинин улуттук футбол академиясын ачканын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда ачылыш Аземге Азия футбол конфедерациясынын президенти Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа да катышкан. Академия 3,4 гектар аянтты ээлеп, анда футбол талаалары, машыгуу аянтчалары, мейманкана комплекси, футзал оюндарын өткөрүү үчүн спортзал, трибуналар, кафетерий жана башка заманбап объектилер бар. Академия эл аралык жана жергиликтүү уюмдардын, анын ичинде FIFA, Азия футбол конфедерациясы, футболду колдоо фондунун жана Кыргыз футбол биримдигинин каржылык колдоосу менен салынганы белгиленди. Азыркы академиянын ордунда буга чейин шаардык полигон жайгашкан. Ал жер мамлекеттин жана өнөктөштөрдүн аракети менен тазаланып, футбол комплекси пайда болгону кошумчаланды.